Салам алейкум кыздар. Мен бүгін, как обещала, вышла в эфирді. Бүгін эфирге чыгып, біраз сүйлөп берейин деп кече чечкем. Ошонун негизинде бүгүн силерге кээки дигиртке келген суроолорго жооп айтып койсом деп чечтим эле. Бул жерден бүгүн эмне жөнүндө сүйлөп кетким келди. Көп эле учурларда аял кишилер мындай кат жазышып атат. Бул жерде көбүнчөсү өздөрүнүн күйөөлөрүн күнөөлөп, күйөөм ичет, күйөөм башка аялга барат, же болбосо иштебейт, же болбосо мага подарка жасабайт, акча алып келбейт, үйдүн мындай жумуштарын кылбайт, андан тышкары бала менен алеги жок, же болбосо дагы толтура ошо айымдардын ичинде болгон көйгөйлөрүн айтып, эми мындайча айтканда, орусча айтканда, жалобы и претензии да көп жазышып атат. Бул жерден мен көбүнчө кыздарга жообум жазганда көбү таарынып калышып атат да. Силер деген ушул эркектерди, алейкум ассалам, дайыма выгораживать, анан кийин дайыма защищать эте бересиңер дегендей кылыпчы. Мен чындыгында эркектерди защищать эткен жерим жок. Мен болгону силерге туура маалымат берип, силердин жашооңор туура бакытта болгонун каалайм да. Анан бул жерде эмнеге аял киши өздөрү ушундай эркектерге ээ болуп калды, ошол жөнүндө сүйлөп кетким келди да. Анткени биздин аял кишилерибиз көбүнчөсү, алейкум ассалам, азыр суроого жооп ананыраак суроо берсеңер болот. Азыр мен оюмча элге пайдалуу бир теманы айтып кетким келип жатат да. Анан биз мен көбүнчө көп учурларда ошол аял киши бардыгы өзүнүн колунда деп айтам да, көбүнчөсүчү. Анан бирок бул нерсени көп кыздар түшүнө бербейт. Ушул жөнүндө айтып кетким келди да. Бул жерге эми көптөгөн факторлор ээ болот, бирок эң негизги фактор бул аял киши өзүнүн аялдык сыпаттарын жоготкон кезде ушундай эркектер ушу туура эмес мамиле кылып келишет да аялдаргачы. Аялдык сыпаттар дегенге эми элдин баардыгы эле айта берет, мен аялдык сыпаттар эмне экенин билем дейт кыздарыбыз. Айымдар ошентип ойлойт, мен аялдык сыпат деген эмне экенин билем, аны жакшы түшүнөм, көп эле тренинг китептерден окугам, андай-мындай деген көп суроолор, мындай жооптор болот. Бирок негизинде мен карап, мындай ой жүгүртүп, кыздарды карап сүйлөшкөндөрдүн негизинде я с каждым днем просто мындай убеждаюсь, что биздин айымдар өздөрүнүн аялдык сыпаттары эмне экенин билишпейт экен да. Алейкум ассалам. Анткени аялдык сыпат бул деген эң чоң биздин күч, аялдардын күчү, аялдардын энергиясы деп коет да. Бул жерден эң негизгиси эмнени айткым келди, биз деген ошол эркектик сыпат, андан кийин аялдык сыпат деп экиге бөлгөндү жакшы көрөбүз, билебиз ошентип бөлгөндү. Бирок негизинен орусча айтканда доминант деп коет. Доминант это аябай күчтүү, өзүнүн артынан элди алып жүргөн, башкалар менен башкарган, акчаны кармаган, туура мындай кандай десем, жашоонун багытын билген, ушундай кишилердин бардыгын доминант деп коет да. Эми доминант деген киши бул ошол эркектик сыпаттарга ээ болгон адамдарды айтат да. Бул жерге айымдар дагы кире берет, эркектер дагы кире берет. Бирок биз айымдар ушу күчтүү болгону жакшы көрөт экенбиз да. Күчтүү болуп, ошол доминанттын сыпаттарын алганды билишке жакшы көрөт экенбиз да. Анан ошол доминант адамдардын негизи
жашоосу өзү аял болуп анан доминант болгондо жашоосу өтө татаал болуп кетет да. Анткени күйөөлөрү, жакындары бул адамдарга аябай мындай күчсүз болуп калат да, бул адамдардын жандагы адамдарычы. Анткени доминант адамдар, мындай эркектик сыпаттары күчтүү адамдар, алар бардыгын өзү кыла алам, өзүм башкара алам, өзүм бүтүрө алам деген ойлор менен жашап келет. Анан кийин башка бирөө аларга болгон мамилесинде кандайдыр бир туура эмес иш жасаса, алар дайыма күнөөлөгөндү жакшы көрүшөт да. Вот бул адам мени уважать этпейт, мени эчтеке ни во что не ставит деп айтат. Мени сөзүмдү укпайт, сыйлабайт мени деп ойлошот да. Анткени бул ошол именно эркектердин сыпатына таандык ички сезимдер. Анткени аялдык сыпатка ээ болгон адам эч убактан эч бир адамды күнөөлөбөйт, эч бир адамды мени сыйлабайсың деп айтпайт. Бирок биздин айымдар ушунчалык эркектин кийимин кийгенге көнүп калгандыктан, биз даже күйөөлөргө, мен байкашымча, кыздар күйөөлөрүнө чалган убакта дагы сен каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың деп өзүнүн ошол эркектик сыпат жагынан ойготуп, ошол жактан сүйлөп башташат да. Сен мени эмне сыйлабай эле мени укпай атасыңбы, сен эмнеге мага бир да жолу бүгүн чалып койгон жоксуң, ушунчалык убактың болгон жокпу, сен мени эчтекеге койбой калдыңбы деп ушинтип ойлошот да. Ушинтип сүйлөп, анан кийин эркектерге өздөрүнүн претензиясын, анан кийин өздөрүнүн болгон нааразычылыктарын айтып башташат да. Бул негизи айымдагы бул жерден мындай виноват деп айта албайм, анткени айымдарда азыр өтө мындай жакшы маалыматтар жок. Анан биздин тарбияга дагы бул нерселер кирбей калган да. Анткени айым деген эң негизгиси башка аялдардан, кандай десем, өзүнө мындай образец алат да. Мындайча айтканда, мисалы үчүн айым үчүн аял деген киши ким? Аял деген киши бул өзүнүн апасы, өзүнүн чоң энеси, мисалы үчүн, же болбосо мектепте окуткан мугалими, же болбосо жанында жүргөн курбусу, ошондой сыяктуу өзүнүн жанында эле жүргөн айымдарды ал ошол жалпы аялзат деген наамга ээ кылып алган адам да. Ошон үчүн бирок ошол адамдар өзүнүн жашоосунда көрүп жүргөн аялдар, мисалы үчүн айымдын жашоосундагы аялдар, алар көбүнчөсү күчтүү болуп келген да. Ошон үчүн көбүнчө биздин кыздарыбыз опыт негизинде өзүнүн мамасын карап, ошол курбуларын карап, өзүнүн ошол билген айымдарды көрүп, анда жашоодо ушундай эркектерге мамиле кылса болот экен да, ушинтип жашаса болот экен да деп өзүнө ошондой жыйынтык чыгарып койгон да, ичиндечи, сезимдеринде. Анан карап көрсөңөр, бизде жакшы сөз бар, энесин көрүп кызын ал деп айтышат да. Бул жерден эң негизгиси биз аялдар ошол апабыз кандай өзүнүн күйөөсүнө кандай мамиле жасаса, же жалпы эркек аттуу адамдарга кандай мамиле жасаса, биз дагы ошондой кылып мамиле жасаганга аракет кылат экенбиз да, эркектерге дагычы. Анан силер карап көрсөңөр болот, силердин энеңер, мамаңар кандай силердин папаңарга мамиле жасайт, же болбосо башка деле эркектерге, же мисалы үчүн байкеңерге, же иниңерге кандай мамиле жасайт, же өзүнүн байке инилерине кандай мамиле жасайт, ошонун негизинде карап көрсөңүздөр болот да. Анан просто можете сравнить силер дагы кандай өзүңөрдүн жаныңардагы эркектерге мамиле жасап атканыңардычы.
Бул жерден биз эң негизгиси ошол биздин аялдык сыпаттарыбызды унутуп калган болобуз да. Бунун негизинде анан кийин бизге көптөгөн ушундай көйгөйлөр туш келет. Эркектер акча таппай диванда жатып калышат, арак ичип башташат, же болбосо жөн эле алсыздыкка туш келишет да. Алсыз болуп, анан кийин менин күйөөм ушунчалык мындай бир кыздын жазганы да, эми менин күйөөм ушунчалык алсыз адам, ал деген эч бир нерсеге өзүнө ответственность деген нерсени билбейт, албайт. Үйгө продукт эмес акча да алып келбейт. Продуктуну да өзүм ташып келем, акчаны да өзүм табам, балдарды да өзүм карайм. Ал болсо жыргап телевизор көрүп, анан кийин ар бир эки күндүн ичинде дайыма арак ичип келет деп ушинтип жалап кылып, претензияларын айтып жазган айымдар бар. Эми бул жерден биз көбүнчөсү ушинтип ойлойт экенбиз да, эми бардыгына эркектер күнөөлүү депчи. Чындыгында айтып келгенде биз жөн эле өзүбүздүн ушул аял болуп жаралып, эмнеге жаралганыбызды билбейт экенбиз да. Бул жерде эң негизги биздин билүүчү нерсе, биз аял деген ким? Аял деген ал чоң бир өзгөчөлүккө ээ болгон адам. Ал өзгөчөлүк эмнеде? Ал бала төрөп, ошол баланы тарбиялап, өстүрүп, аны киши кылыш. Бул деген только айымдарга таандык болгон нерсе. Мындай нерсеге эч бир адам мындай күчү да жетпейт, эми кыла албайт дейли. Анан ушул баланы айым кандай сапаттар менен тарбиялайт да көбүнчөсү. Силер ойлоп көргүлө, кичинекей бала төрөлгөндө 9 айга чейин или 1 жыл, 3 жылга чейин көбүнчөсү энеси карайт. Энеси багып, жанында дайыма жүрүп, ошол баланы ар кайсыл жашоонун кыйынчылыктарынан коргоп, же болбосо дайыма мындай өзүнүн сүйүүсүн тартуулап балага, алейкум ассалам, андан тышкары ошол балага көп өзүнүн мындай нежность берет да. Бул биздин эң чоң Аллах Тааламдан берилген, кандай десем, мындай, это наше большое такое достижение, богатство деп койсок болот да, орусча. Анткени биз бул баланы, мисалы үчүн, доминант болуп, эркектик сыпаттарыбыз күчтүү болуп жүргөндө баланы тарбиялаган бизге өтө кыйын болуп калат да. Көбүнчө айымдар ошондой эркектик сыпаттары аябай өрчүп, күчөп кеткен убактарда баланы төрөгөндө эле энесине берип коет, мамасына багып турганга, же болбосо нянечка алат, же болбосо дагы кандайдыр бир башка адамдарды буларга бала тарбиялаганга, өзүнө жардам кылганга алып келет да жашоосуначы. Бирок аялдык сыпаттары күчтүү айымдар, алар деген баланы өзү башка бирөөгө бергиси келбей, өзү тарбиялап, өзү ага сүйүүсүн тартуулап, бутуна коюп өстүрөт да. Бунун негизинде мен эмнени айтып кетким келди? Эң негизгиси аял ошол ичиндеги чоң энергиясын билбейт да. Ошол кичинекей баланы бутуна тургузган деле оңой нерсе эмес. Бирок деген ошонун ичинде болгон энергияны түшүнө билүү керек да. Бунун негизинде эң негизгиси бул эмне? Ал ошол аялдык сыпаттардын эң чоң байлыгы бул өзүнүн сүйүүсү аркылуу, өзүнүн заботасы аркылуу, өзүнүн башка адамдарга тартуулаган жылуулук мамилеси аркылуу башка адамдардын же башка нерселердин деле өсүп өнүгүүсүнө болгон энергиясын берүү да. Анткени мындай энергияны только аялдар бере алат. Башка эч бир адам ага татыктуу да эмес, ээ дагы эмес. Анткени аял киши эле башка бирөөнү, алейкум ассалам, дорогая, привет. Аял эле киши өзүнүн күйөөсүн өсүп өркүндөшүнө,
өзүнүн үй бүлөсүнүн өсүп өркүндөшүнө, өзүнүн балдарынын өсүп өркүндөшүнө чоң энергияга ээ. Бирок ал нерсени көбүбүз түшүнбөйт да, көпчүлүктөр. Бул жерден биз эмнени эң негизгиси эмнеге мындай басым жасашыбыз керек. Бул жерден биз именно биздин женственностька, то есть ошол биздин аялзаттык, аялдык ошондой ички сезимдердин сыпаттарына басым жасашыбыз керек да. Анткени мисалы үчүн мен мындай жөнөкөй эле пример көрсөтөйүн. Көбүнчө кыздар деген көп мындай ыйлай беришет да, мына күйөөм мага подарка бербейт, мени карабайт, жылуу сөз айтпайт, мага внимание көрсөтпөйт, андай мындай деп көп мындай наразычылыктар болот. Бунун негизинде эмнеге ал ошол эркек силерге ошондой мамиле жасайт, эмнеге ошол силерге эркек мисалы үчүн жылуу сөздөрүн тартуулап подарка бербейт. Анткени силердин ичиңерде аялдык сыпатыңар, аялдык энергияңар жоктуктун негизи да. Бул нерсе силердин ичиңерде азайып кеткен, же болбосо силер болсо ошол эркектик сыпатыңарды көбөйтүп чоңойтуп алгандыгыңардын кесепети деп айтылат да. Анткени мисалы үчүн мен бир эжем бар. Эми бир тууган эжем эмес, жөн эле бейтааныш эже, бирок экөөбүз аябай жакын сүйлөшөбүз да. Анан чогуу отуруп калып, мындай мен чарчап бир жолу жатып калып, уктап калган учурда ал мындай эмне турбайсыңбы, мен сага сонун кофе даярдап койдум деп, анын өзүнүн ошол эженин аялдык сыпаты өтө күчтүү да. Жүр деп, мен ушунчалык уктагым келип, азыр деп өзүм жиним келип атат да, эми ойготпой эле өздөрү иче бербейби депчи. Анан кийин жок тур, мен сага кофе менен дагы булочка да алып келип койдум деп мени ушундай жылуу сөздөр менен ойготту да. Анан кийин мен ичимен болсо ойлодум да, буга дагы мындай катуу сүйлөгөн да болбойт экен. Андан көрө эми уятым бардыгы үчүн турдум да. Анан көрдүңөрбү, эркек дагы мисалы үчүн бас тур тамак ич десең, ал дагы эже болчу деп жата берет да, мисалы үчүн. Если жылуу келип бир жолу айтсаңар, мен сага сонун тамак даярдап койдум, жүр тамак ич деп, ал болсо азыр деп жата берсе, мисалы үчүн кайра келип силер деген кайра жылуу сөздөр менен ага мисалы үчүн там дагы бирдеме даярдап койдум, кел деп ушинтип немет, мындай отношение жасаган күндө ал өзү дагы уялат да, мисалы үчүн. Анткени аялдык сыпаттын энергиясы өтө күчтүү болот. Ага деген мындай кандай десем, орусча айтканда противостоять никто не может. Мен ошол учурда туруп столго барсам, бул эже болсо столдун баарын даярдап, кофенин мен жаккан түрүн кылып, ушунча прям аракет жасаптыр да. Анан мен эмне дешимди билбей, мындай ушунчалык ыраазы болуп, эмне дешимди билбей, эмнегедир өзүм билбей эле ошол эжеге бир белек бергим келди да. Көрдүңөрбү, эркек дагы силер канчалык өзүңөрдүн ичиңердеги жылуу сезимиңерди, ичиңердеги аялдык сыпатыңарды ойготкон кезде, ошончолук силерге дагы эркектер эмне бергисин билбей калышат да. Кантип тартууласам деп белек бергиси келет, башка эмне берерин билбегенде уже акча бергиси келет да. Мисалы үчүн, может тебе денег дать деп калат да. Мен күйөөм деле мисалы үчүн мен столду даярдап сонун кылып, дайыма өзүм аялдык сыпатымды күчөтүп, аны мындай ага ошондой жылуу сезимдерди тартуулаганда, ал дагы эмне кылаарын билбей эле бир жакка алып барып келейинби сени, бирдеме каалайсыңбы, мен сага бирдеме белек алып берейинби, көптөн бери алып бере элекмин, же болбосо өзүң сатып аласыңбы, канча акча берейин деп калат да. Биз болсо дайыма ошол эркектерди күнөөлөп, ал ошентип эчтеке кылбайт, мага эчтеке тартуулабайт деп ыйлап отургандын негизинде эчтеке келип чыкпайт, эч кандай натыйжа болбойт. Ошон үчүн силер эң биринчиден өзүңөрдүн ичиңердеги аялдык сыпаттарды өсүп, өнүктүрүп, өстүргөнгө аракет кылгыла. Анан бул жерден бир кызым жазды да, мен
күйөөмө жакшы эле мамиле кылам, ошентип жакшы столго чакырам, сонун эле тамак жасап чакырам. Бирок ал мага баары бир ошондой жылуу мамилесин бербейт, жумушу да болбойт, акча да бербейт, ушундай мындай жадный деп айтты да. Анткени ал жасалма аялдык сыпатынын энергиясын ойготкон. Бул жерде жасалма деген эмне? Ал ичинде ал нерсе жок нерсе да. Анткени ал ичинен ошол жылуу сезимдерди энеге окшоп сезген жок. Биз балага мындай мээрибизди төккөндө жылуу сезимдерибизди сезебиз го. Прям ушунчалык жүрөгүңөр жылып, сүйүүңөр көбөйүп, ушунчалык балага мындай сонун мамиле жасаганга аракет кыласыңар, ушунчалык ичиңерден мындай сезим менен сезип, ошонун негизинде анан кийин бала өсөт да, өсүп өркүндөйт, көп нерсеге үйрөнөт да. Бирок биз жасалма кел чай ич деп, жасалма күлүп, жасалма мындай ичибизден аны сөгүп коюп, ушунуку жаман өттү, кечке чакырсам да келбейт, ушунун эмеси качан бүтөт негизи деп наразычылыктарды сезип ичибизде ушунчалык согуш болуп атып, бирок сыртыбыздан күлүп турганда бул нерсени эркектер деле өтө жакшы сезет да. Анан кийин аял киши дагы мисалы үчүн бул көрүнүштү көп көрсөк болот Кыргызстандан. Ошол эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле, мисалы үчүн келин бардык нерсени жасайт, үй жыйнайт, аны муну кылат, эртеден кечке чейин иш кылып, анан кийин кечинде иштеп, мындай кайненеси бир наразы болуп, туура эмес нерселерди айтып койгон кезде келини дагы өтө катуу таарынып, ыйлагысы келип, ал болсо актанат да, келинчи. Мен ушинтип эртеден кечке чейин үй жыйнап, ушинтип бир да отурган жокмун, бутум ооруганча иштедим, бирок аны да көрүшпөйт булар деген. Эч убакта келиндин жакшылыгын билишпейт, булар үчүн эчтеке кылбай эле коюш керек деп наразы болуп, ыйлап, анан күйөөсүнө дагы даттанып, үй бүлөсүнө да даттанып жиберет да. Эне эми силердин күйөөңөрдүн энеси, кайненеңер деп коелу, ал деле силердин ичиңерде болуп турган нерсени билбесе дагы, бирок ошол согушту ал деле сезет да. Анткени силер ошол энергия менен, ошол ичиңердеги сезимдер менен посуданы жууп бересиңер, ал посудадан, мисалы үчүн ал тамак ичет, адам. Тамак жасайсыңар, ошол энергетика менен элестеткиле. Тамак жасаганда любой тамакта мисалы үчүн суу деген болот, Анан биз тамак жасап атканда ошондой терс кереги жок сезимдер менен тамак жасаганда, ошол биздин сезимдердин бардыгы тамакка дагы сиңет да. Тамактын негизинде ал ошол тамакты ичкен адамдарга дагы пайдалуу нерсе катары барбайт. Ал мындай силер уу берип аткандай эле болот да. уу берип атканда мисалы үчүн любой эле адам аны сезет да. Анан ошо кайненеңер дагы силердин ичиңерде жасалма, сыртыңар жасалма, ичиңер болсо мындай согуш болуп атканын ал деле сезип, силерге ошол өзүнүн наразычылыгын же болбосо силердин ката кетиргениңерди колун көрсөтүп, мындай көрсөтүп берет да. Ошон үчүн эң негизгиси силер бактылуу жашагыңар келсе, ичиңердеги аялдык сыпатты чоңойткула, аялдык сыпатыңарды өркүндөтүп өстүргүлө. Ошонун негизинде силердин эркектериңер дагы силерге сонун белектерди тартуулайт, акча да алып келет, өздөрү да күчтүү болот, башка адамдар дагы силерге сонун мамиле кылып калышат да. Анан эң биринчисинен, мисалы үчүн силерде аялдык же эркектин мисалы үчүн сыпаттары күчтүүбү, кандай, мисалы үчүн ошону кантип билсе болот? Эң негизинен силер эркекке мисалы үчүн эркек силерге туура эмес отношение кылган учурда аны күнөөлөгөндө силердин ичиңердеги эго деп коет. Ошол эго күчөгөндө, мисалы үчүн биз күйөөбүзгө чалганда көбүнчөсү айтабыз, каякта жүрөсүң, эртеден кечке чейин бирде убактың болбой калдыбы сен мага чалып койгонго, ошончолук мени уважать этпейсиңби деген нерсе силердин ичиңерде аялдык сыпатынын жоктугун көрсөтөт да.
Анткени бизден аябай аялдык сыпаты күчтүү адамдар, аялдар, алар деген башка адам ага туура эмес мамиле жасап аткан болсо дагы ал өзүн кем сезбейт да. Эта женщина никогда не подумает, что ее не уважает. Мисалы үчүн мен бир подружкам бар, ал күйөөсүнө кечке чала берчи дейт, эртең кечке чейинчи. Анан эмнеге эле мынтип чала бересиң десем, эмнеге телефонун албайт, анан кийин алса дагы өзүм эмнеге мага чалып койбойт, ушунчалык мени уважать этпейби, ушунчалык мени эчтекеге не ставит, да, он меня ни во что не ставит, он меня не уважает, он меня вообще никак не воспринимает, я для него пустое место деп айтат да. Көрдүңөрбү, бул ошол айымдын аялдык сыпатынын энергиясы жоктугун көрсөтөт да. Жок эмес, эми аябай аз экенин көрсөтөт. Анткени мисалы үчүн мен күйөөмө чалганда, ал бир да жолу мага чалбаган учурда дагы кандайсың, эмне кылып атасың, чарчабай иштеп жүрөсүңбү деп, анан кийин бүгүн чалбай калдың, жумушуң көп болдубу деп сурайм да, мисалы үчүн. Анан эки нерсени салыштыра келгенде мен мындай нерсени түшүндүм да, ошол аялдык сыпаты күчтүү адам ал өзүнө таандык кылып туура эмес отношенияны эч качан кабыл албайт да. Мисалы үчүн мен эч качан ойлобойм да, мени ушунчалык тепселеп мындай басынтып атат деп эч качан мынтип ойлобойм да. Мисалы үчүнчү, я никогда об этом так не думаю. Если мага чалбай койсо же болбосо внимание бербей койсо, же көп учурларда мисалы үчүн унчукпай келип тамак ичип жатып алса, мен эч качан антип мындай ойлогон эмесмин да. Оказывается, мен башымда мындай нерсе ой пайда болбоптур да, көрсөтчү. И бул мени болсо уважать этпей атат, мени тепселейин деп атат, мени басынтайын деп атат деген ойлор менде эч качан пайда болгон эмес экен да. Анан тиги курбумдун күйөөсүнө болгон отношениясын салыштырсам, ал болсо дайыма ошентип ойлойт экен да. Мен мисалы үчүн ошондой кездерде ойлойм да, бакуш чарчап калган турбайбы, көп энергиясы кетип калган турбайбы, жумушу деле оор или жакшы уктабай да калды деп, мисалы үчүн ошол күйөөмдүн чарчаганын ойлойм. Ал бирдемеге мындай кыжалат или как сарсана болгонун ойлойм, же болбосо бир кандайдыр бир проблемалар болушу мүмкүн экен деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү, күйөөмдүнчү. Менин курбум болсо, ал мени уважать этпейт, ал мени текшерейин деп атат, ал мени ушинтип басынтайын деп атат, ал атайын мага ошондой отношение кылайын деп атат деп ойлойт экен да. Көрдүңөрбү, кандай мындай эки башка түшүнүк болот. Бунун бардыгы ошол аялдык же эркектик сыпат көбү болобу же аз болобу, ошонун негизинде болот да. Мисалы үчүн аялдык сыпатты кантип өркүндөп өстүрсө болот? Буну мен эми, конечно, керемет айымдагы кыздар буну мындай тереңирээк үйрөнүшөт. Анан силерге деле бөлүшүп кетким келди бул нерсени. Анткени көп үй бүлөлөр, көп аял заттар бул нерсени түшүнбөгөндүктөн уруш талаштар келип чыгат, болбогон нерсегечи. Просто силер түшүнүп койгула да, эркек бул дүйнөгө күчтүү болуп жаралган, аял бул дүйнөгө мындай назик болуп жаралган да. Анан ошол аялдын назиктиги анын эң чоң күчү болуп эсептелет да. Силер ошол ичиңердеги назиктигиңер, сүйүүңөрдүн негизинде силер башка бирөөнү, балдарыңарды, ошол эле күйөөңөрдү, жумушуңардагы, мисалы үчүн, курбуларыңарды дагы өсүп өркүндөшүнө силер себепкерсиңер да. Анткени мен көп учурларда мындай банктарга барып калам, башка иштер менен барып калган учурларда көп кыздарды көрөм. Сүйлөшө келгенде бир жолу алда мен подружкам болуп кетет. Алда күчтүү аял өзү негизи, бирок күйөөсү жок. Мен келсем бирөө менен ошол контракт заключать этейин деп жатыптыр да. Анан ал ошол доминанттык эркектик сыпатын көрсөтүп, өзүнүн жанында иштеген кыздарга кофе даярдап келгиле деп ушинтип мындай катуу айткан жок, бирок властный сөздөр менен айтты да.
ошол контракт заключать этип келген киши жанында отуруп аны карап эчтеке деле деген жок, бирок ага эмнеси жакпай калды билбейм, бирок ал контракт заключать этпей кетип калды да. Анан мен айттым, мындай эме Назира, сен мындай туура эмес кылып атасың, сен эркекке эркектик сыпаттарды көрсөтүп койдуң, ошон үчүн ал сага мындай контрактты заключать этпей кетип калды десем, ошондой болмок беле, койчу, мен өзүм жумушум кылып атам, мен өзүмдүн жумушумду күчтүү жакшы билем дейт. Мен айттым да, мен билем аны, түшүнөм, сен бул жумушуңду өтө жакшы билесиң, сен чоң профессионалсың бул жерден, бирок сен ошол аялдык сыпатыңды күчөткөн учурда любой жумуштан сен мисалы үчүн чоң результаттарга жетишет болчуң да, мисалы үчүн деп айтсам, ал мындай мени түшүнгөн жок да. Анан дагы бир клиент келсе, мага берчи клиентиңди, мен сага көрсөтөйүн деп, мен ага мындай кичине сабак бергим келди да. Эми ал дагы ойноп, эми мени кыла албайт, эми бул сфераны билбейт деп ойлоду да. Анан мейли давай деди да. Анан кийин эшиктен дагы бир чоң эле адам келди, 60 жашка чыгып калган аял экөө келип, ошол жумуштар менен келип тоже контракт заключать эткенин келишкен экен да. Анан эми мен аялдык сыпатым күчтүү деп, өтө күчтүү деп айта албайм, менде бир 70% бар экенин билем да, мисалы үчүнчү. Бирок алар келгенде келиңиз отуруңуз деп күлүп, анан чай ичесизби же кофе ичесизби деп, мен бирөөнү сурап айткан жокмун, мен сизге сонун азыр кофе даярдап берем деп, барып чай даярдап өзүм алып келип столго берип отуруп сүйлөшүп калып, ошол контракт жөнүндө деле сүйлөшкөн жокпуз. Көбүнчөсү анткени контракт боюнча менин маалыматым деле жок болчу. Анан мен аларга айттым, мен бул жөнүндө жакшы билбейм чындыгында, силерге жөн эле чай тартуулап, анан ошол контракттын башындагы нерселерди сүйлөшө кетким келди, бирок бунун чоң адиси менин курбум болот деп Назираны алып келип, ал дагы назик болуп сүйлөшүп отуруп, ошол мындайча айтканда апа менен ата менен жакшы контракт түзүп алышты да. Көрдүңөрбү, биз ошол доминанттык же болбосо аялдык сыпаттардын негизинде кандай жүрүшүн билсек бул дүйнөдө, анын негизинде биз чоң жетишкендиктерге келебиз да. Ошон үчүн биз буну түшүнө билишибиз керек. Биз аялдар өзүбүздүн ичибизде болгон жылуу сезимдер, жылуу сүйүү сезимдери, назик сезимдерди өсүп, өстүрүп, өркүндөткөн учурда гана биздин жакындарыбыз өсөт. Ошондой учурларда гана биздин балдарыбыз дагы, мисалы үчүн, послушный болот, мындай көп өркүндөп өсүшөт да. Эми мындай жакшы окушат, жакшы курбулар менен мамиле түзүп баштайт. Эркектерибиз дагы бул дүйнөдө жакшы чоң жетишкендиктерге жетет да. Аялдык сыпат аял үчүн эң чоң Алла Тааламдан берген бир мындай береке деп койсо болот. Просто биз деген аны түшүнбөйбүз. Биз эркектердин ишин өзүбүзгө алып алган болобуз. Анан көбүнчө учурларда эми мен көбү мындай жаман көрүп дагы айтышат да. Ошол эркек үйдө отуруп алып, диванда жатса, анан аргасыздан мен чыгып барып иштедим да, мен эмне жыргаганыман барып иштеп аттырмынбы? Мен жыргаганыман барып базарга туруп акча таап аттырмынбы? Балдарым багыш үчүн чыгып атам да дейт да. Бирок силер ошентип жумушка чыккан учурлар эмнеге пайда болду? Анткени силер өзүңөрдүн эркегиңерге ишенген жоксуңар. Силер ага ишенимди тартуулаган жоксуңар. Анткени эркекке дайыма ишениш керек. Ал өзүнүн күчүн ошол силердин ишеним сезимдериңердин артынан гана мындай өркүндөтүп өстүрөт да, өзүнүн күчүнчү. Мисалы үчүн, эркектин деле жашоосунда көп учурларда кандай непонимание болот да. Эми эркектердин чөйрөсүндө деп коелу. Эркектер менен жумуш кылат эмеспи? Алардын чөйрөсүндө деле, мисалы үчүн, биз түшүнбөгөн нерселер көп болот.
бирок ошон үчүн ар бир эркек бул чөйрөдө өзүн күчтүүрөөк, акылдуураак, кандайдыр бир башкачараак кылып көрсөткөнгө аракет кылат да. Анткени ал бул эркектердин өзүнүн табыгы кандайдыр бир мындай чөйрөсү болот да. Ошон үчүн силердин күйөөңөр өзүнүн чөйрөсүндө күчтүүрөөк, акылдуураак болуп сезиш үчүн силер ал эркекке ошол күч демди бере турган да силерсиңер да. Буну кантип берет? Бул жөн эле ошол эркегиңерди силер туура нерселерге, кылган нерселерине мактап туруу керек да. Мисалы үчүн аял киши дайыма ойлойт да, эмнеге мага жылуу сөздөрдү айтпайт, эмнеге ушундай мага мерез отношение кылат депчи. Эмнеге силер ошондой отношение, силер дагы ошондой отношение кыласыңар эркектерге? Анан деп мен айткан учурларда кыздар ойлонуп калат да, биз эркектерге жылуу сөз айтсак, отношение кылсак, алар көп кетет деген учурлар көп болду. Бирок ойлоп көрсөңөр, ошол эркек силерге жылуу мамиле кылганда силер көп кеткен жоксуңарго. Мисалы үчүн, ошол эркек силерге келип, жаным, тамагың сонун болуптур, балдар дагы өтө жакшы карайсың деп силерге жылуу сөз айтканда силер көп кеткен жоксуңар да. Силерге ал сөздөр жөн эле жакты. Ал сөздөр силерди дагы сонун тамак жасаганга үгүттөдү деп коелу. Дагы балдарды жакшы караганга үгүттөдү деп коелу. Ошондой эле биз дагы эркектерге жылуу сөз айткан учурларда алар дагы чоң жетишкендиктерге барат да. Алар бул нерседен көп кетпейт. Биз көпчүлүк ойлогондойчу, просто биз ошол жылуу сөздөрдү айтканды билбейбиз. Эмнеге билбейбиз? Бул нерседен деле биз күнөөлүү эмеспиз. Анткени көп учурларда аял менен кишинин ортосундагы болгон жылуу мамилелер биздин тарбияга кирген эмес да. Эмнеге? Анткени биз ата-энелерибиз бири-бири менен сүйлөшкөндө биз алардын ортосундагы жылуу мамилени көбүнчө көргөн эмеспиз. Апабыз жылуу сөздөрдү айтканын көргөн эмеспиз. Атабыз апабызга болгон жылуу сөздөрүн деле уккан эмеспиз да. Ошонун негизинде дагы биз кантип үй бүлөдө бири-бирибизге кандай мындай мамиле кылышыбызды да билбейбиз да көбүнчөбүзчү. Көрдүңөрбү? Бул өтө терең нерсе да. Буну түшүнө билүү керек. Ошон үчүн силердин балдарыңар дагы жакшы үй бүлө куруп, бири-бирин түшүнүш керек деп ойлосоңор, анда ачык эле күйөөңөргө балдарыңардын көзүнчө деле сен күчтүүсүң, мен сага ишенем, сен ушул нерсени башка адамдарга караганда сонун жасадың, сен молодецсиң, сенин колуңан келет, ошон үчүн мен сага күйөөгө чыктым. Мисалы үчүн жөн эле мактай берген дагы болбойт. Обязательно бир туура нерсе үчүн, болгон нерсе үчүн макташ керек. Көбүнчөсү айтат, мен күйөөм эчтеке кылбайт, аны мактаганга деле эчтеке жок депчи, мисалы үчүнчү. Бирок деген просто силер ал жакшы нерсенин жасаганын көрбөй калгансыңар. Мындай байкап көрсөңөр, алар деле көп нерсени жасашат. Көп учурларда эркектер жумушка эртең менен эрте кетет, кечинде келет, анан силер анын иш аракеттерин көрбөй эле, эмне кылып жүргөнүн деле билбей эле, анан кийин эчтеке деле мындай көрүнүктүү нерсе жасаган жок деп ойлойбуз да, мисалы үчүн. Бирок деген тереңирээк ойлонуп көрсөңөр, ошол күйөөңөр келген учурларда, тамак ичип аткан учурларда аны менен сүйлөшүп, жумушунда эмне болуп атат, өзүн кандай сезип атат, эмне жетишкендиктерге жетишти, эркек деле сүйлөгөн жакшы көрөт, мисалы үчүн. Бирок биз деген укканды билбейбиз да. Аялдарчы, силер укканды үйрөнгөндө, силер анын жумушунда болгон нерселерге дагы нерселерди билип каласыңар. Анын негизинде ал дагы силерге ишеним пайда болуп, ал силерге көп нерселерди айтып бергенге аракет кылат, силер менен бөлүшкөнгө аракет кылат. Бунун бардыгы бат болуп кетпейт сразу, ал бардыгы кичинеден. Бүгүн келгенде мисалы үчүн сурап көргүлө, бүгүн эмне тамак ичтиң жумуштан, ачка болгон жоксуңбу деп, мисалы үчүн ал силерге жөн эле жок, ачка болгон жокмун деп коюшу мүмкүн, ороң мындай орой сүйлөп. Бирок бул нерсеге деле таарынуу, мен билбейм, бул нерсеге деле мындай
эми билбейм эмес, бирок мен түшүнбөйм да эмнеге таранат бул нерсеге. Анткени мен ойлойм, мисалы үчүн мен күйөөм антип жооп бергенде аябай катуу чарчап калыптыр деп эле ойлоп коем. Анан кийин дальше уже мындай не лезу, да, например. Дагы эртеси күнү кайра келгенде дагы сурап көрсөңөр болот, машинаң жакшы жүрүп атабы, эмне жаңылыктар болду бүгүн айтып берчи деп. Акырын күнүгө кичинеден аны мындай сөзгө чыгарсаңар болот. Анткени ал деле адам, ал деле бизге окшогон жылуу сезимдерди үмүт кылган, өзү дагы сүйүүгө мындай зар болгон адам ал делечи. Ошон үчүн бардыгы кыздар биздин колубузда. Биз просто туура жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Анан өзүбүздүн ичибиздеги могу гордыня деген нерсени жок кылышыбыз керек да. Үй бүлөдө гордыня деген нерсе болбойт. Үй бүлө деген андан өтө бийик жерде тура турган нерсе да. Гордыня деген ал бүгүн бар, эртең жок нерсе, ал жакшылык алып келбеген нерсе да. Ошон үчүн мени урматтабайт, сыйлабайт деп эч качан ойлобогула. Эркектин деле башына кирбейт мындай нерсечи. Мен буну урматтабайм, сыйлабайм, ошон үчүн мен ага бүгүн чалбайм деп ал ойлобойт, мисалы үчүн. Мен буну урматтабайм, сыйлабайм, мен буну сындырам, ошон үчүн мен буну мисалы үчүн сүйлөбөйм буну менен деп дагы эле ойлобойт аларчы. Аны только биз эле ойлойбуз да, ошентипчи. Ошон үчүн силер күйөөңөрдүн өсүп өркүндөшүн каалайсыңарбы? Ага анын өсүп өркүндөшүнө жылуу сезимдериңерди, жылуу сөздөрүңөрдү, андан тышкары сүйүүңөрдү, назиктигиңерди, өзүңөрдүн мындайча айтканда алсыздыгыңарды тартуулашыңар керек да. Анткени ошол эркек деле силер баланы канчалык мындай терметип, эркелеткиңер келсе, канчалык ага жардам бергиңер келсе балага, силер эркек үчүн силер да баласыңар да, ошондой кичинекей сыяктуу баласыңар. Силер күчтүү болуп мен өзүм кыла алам, өзүм ача алам, өзүм жаба алам, өзүм ташып алып келип алам, өзүм мындай жылдырып алам деген учурларда буга эчтекенин кереги жок турбайбы, анда өзү кыла берсин деген нерсе дагы пайда болот да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, бардык нерсенин өзүнүн мындайча айтканда жолу бар. Просто буну түшүнүп билиш керек, түшүнүш керек да. Анан жанагындай наигранный болбогула. Анткени женственность она всегда растет изнутри. Бул биздин ичибизде болгон чоң бизге берген Аллах Тааламан береке да. Бул жерде суроо болуп кетти, намаз окусуңарбы деп. Ооба, намаз окуйм 5 мал. Алейкум ассалам, алейкум ассалам. Ошон үчүн мен дагы бир айтып кетким нерсем, бирок бул эфирге жетишпей калам деп ойлойм да. Көп кыздарыбыз боюнда болбой атат, дагы кандайдыр бир толтура проблемалары келип чыгып атат да бул жактанчы. Бул жерден дагы силер ойлоп көргүлө. Ошол назик, аялдык сыпаты күчтүү айымдар, алар бат эле боюнда болуп, жакшы оңой беременность болуп, бат төрөп, жеңил эле жүрүшөт да, мисалы үчүн. Бирок силер ошол эркектик сыпатыңарды өстүрүп алган, өркүндөтүп өрчүп алган кездерде көбүнчө учурларда боюнда болбой калган кыздарыбыз дагы азыркы убакта өтө көбөйүп кетти. Эмнеге мурун, мисалы үчүн, биздин ата бабаларыбыздын кезинде мындай проблема деле болгон эмес да, төрөбөйт деген. Бул бирин серин эле көрүнүш болчу. Тигинин келини төрөбөй жаттыр деген нерсе бул бирин серин эле көрүнүш болчу да. Биздин азыркы заманда бул толтура да мындай нерсечи. Көп аял заты ошол боюна бүтпөй, төрөй албай, түшүп калып боюнан, ошондой нерселерге көп учураган маалдар көп да. Ошон үчүн көрдүңөрбү, бул нерсе дагы биздин аялдык сыпаттарга таандык нерсе. Буну изденип окуп үйрөнгүлө. Ошон үчүн ичиңердеги жылуу сезимдерди ойготкула.
претензияңарды токтоткула. Претензия деген тоже эчтекеге алып келбейт. Анан көп учурларда мисалы үчүн мен айткандай жанагы эгога таандык, мени басынтып атат деген нерсе же мени сыйлабай жатат деген нерсе, ал ошол эркектик сыпаты күчтүү адамдар гана айтат да, аялдарчы. Мисалы үчүн мен көп кыздарды көрөм, алар дагы көп сүйлөгөндө дагы ошо мени басынтып атат, мени сыйлабай жатат, силер мени сыйлабайсыңар деп көпчүлүк айткан учурларда бул жөн эле анын эркектик сыпаты күчтүү болуп кеткен кербези. Ошондой. Менин эфирим бүттү. Салам алейкум баарыңарга.